Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Жалал Абад областына караштуу Көк Жаңак шаарынан 25 сотик жер тилкеси сатылып жатат. Тагыраак сиздерге азыр маалыматты бергенге аракет кылайын. Өйдөнкү жагы Көк Жаңак шаарынын арт жагы тоолуу, арт жак мындай природа. Көрүп турасыздар, жашыл зона бүт, токой чарба. Бул жак Сүйөркулова көчөсү, бул жагы Артыгажы көчөсү. Артыгажы Сүйөркулов көчөсү кошулган жерде, могул жерде биринчи эмес, экинчи жер тилкеси. Азыр жанынан да тартып толук маалымат беребиз. Мектепке да бул жак жакын. Сүйөркулованын үстүндө экинчи школ бар, ал жагында биринчи школ бар, садик, бүт магазин бул жакта жайгашкан. Бул жактан дагы шаарды көздөй түшүп кетсеңиздер болот. Азыр жайынан тартып көрсөтөйүн бир катар. Сатыкка коюлуп жаткан жер тилкөө ушул жер участок. Граница могул жерден бөлүнөт. Коңшулаш участокка могул жерден бак таракка чейин. Арт жагы акыркы конвертный үйгө чейин. Бул жагы мына ылдыйкы үйгө чектеш. Азыр сиздерге кененирээк маалыматты берейин. Ичине кирип тартып. Жалпы аянты 25 сотик. Кызыл документи мыйзамдуу. Сразу өткөрүп беребиз дейт. Баасын айта кетейин, башында эле 4 миллион 500 миңге коюлду, 4,5 миллионго. Дагы да ээси менен байланышып, номерлерди калтырабыз, толук маалыматты алсаңыздар болот. Өтө чоң жер экен бирок. Мынакей достор, ичи ушундай экен. Участок баардыгы бир, документи бир жасалган. Могул жерде илгерки зданиянын фундаменти бар экен. Могул жакта бак дарактары, жолдун чети, Артыгажы көчө бул жак, Сүйөркулова көчө жогорку жагы. Ал жак тоо кыркалары. Узун турасы где-то бир турасы 45 бар экен, узуну где-то бир 60-70. Мынакей. Эйсин да номерин калтырабыз. Номерге байланышып кеңири маалымат алсаңыздар болот. Мынакей. Мурдагы бир зданиялардын үйлөрүнүн эмес экен фундаменти. Бул жагында да жол бар экен, жол чектешет. Биякта забору. Жалпы аянты 25 сотик. Мынакей этек жагы. Ушул жаңактын артынан экен. Ажаткана бар экен биякта илгерки. Бул жагы мындайынан нар жака кошулат экен. Биякта бак тарактар бар экен. Жаңак. Бул жагы жол жагы. Бул жакта кошуналар. Биякта жол бар, бул жагында да. Мынакей достор, кимге кызык болсо ушундай чоң жерлер чалып, маалымат алып сурай бересиздер. Мынакей. Өтө кенен экен да, квадрат. Олар бир аз тазалап коюш керек экен, тикендерди, мондай көк ежевикаларды. Могул жагы площадка экен да.